Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар. Менин атым Талгат, мен ушул тиркеменин автору болом. Мен өзүм Абдулла Таңатаров атындагы орто мектепте математика мугалими болуп эмгектенем. ЖРТ боюнча окуучуларды дагы даярдайм ЖРТга. Бул видеону өткөрүп жибербестен аягына чейин көрүүңүздөрдү сунуштайм, себеби бул видеодо ушул приложенияны мен сиздерге презентация кылып берем. Анда эмесе баштайлы. Биринчи эле приложенияга киргенде интенсив курс деген чыгат. Бул жерде 20 күндүк курс бар. Азырынча 20 күндүк. Бирок биз жакынкы арада буга дагы 80 курс кошуп, жалпысынан 100 күндүк курс кылабыз деп жатабыз. Эми бул жерде көрүп атасыздар, бул жакта мотивациялык сүрөттөр турат, ар бир күндө жана мотивациялык сөздөр турат. Окуучуларга бул дагы аябай чоң мындай бир мотивация болот да. Мисалы, биринчи деңгээлге киргенде, биринчи күнгө, аналогия, грамматика, сүйлөм толуктоо жана окуу түшүнүү боюнча ар бир бөлүм боюнча суроолор келет. Мынакей жогору жактан турат, аналогия боюнча 4 суроо, сүйлөм толуктоо 3 суроо, грамматика 4, окуу жана түшүнүү 4 суроо экен. Эми жооп бере баштайбыз. Бой узун дейт. Мына ар бир суроону жооп бергенден кийин туурабы же катабы жана туура жообу кайсыл эгер ката жооп берсеңиз жана эмне үчүн ал жооп туура, ушинтип комментарийине бери жазып берет. Бул жактан окусаңыздар болот. Приложенияны ачып кийин өзүңүздөр дагы. Мына мисалы үчүн, кит чычкан. Эмне үчүн кит чычкан? Пил кумурска, кит чычкан. Логикалык байланыш өлчөмдүн карама-каршылыгы. То есть бул жерде суроодо, үлгү суроодо гигант менен лилипут, гигант менен мындай кичинекей нерсенин карама-каршылыгы да. Туура жооп кит чычкан болуп эсептелинет. Мен азыр өткөрүп турайын. Мисалы сүйлөм толуктоодо, муну дагы ар бир суроону мынтип комментарий менен жазып берет. Биринчи деңгээлдерге биз атайын мындай оңоюраак суроо кылганбыз. Грамматика боюнча туура жазылганын белгилеңиз дейт. Белгилесек, бул жакта орфография эрежесин дагы жазып берет. Эмне үчүн? Шабдан Баатыр кичинекей б менен жазылат, Мисалы үчүн бул жерде окуу жана түшүнүү боюнча суроолор келет азыр. Мына бул жакта окуу жана түшүнүү боюнча бул жерден текстти окуп чыгат окуучу. Бул жерде атайын кыскача эле текст берилген. Анан бул жакта суроолорго жооп берип баштайт. Андан кийин биз азыр жогоруда көрүп атсаңыздар керек, бардык бөлүмдөргө жооп берип бүттүк. Бул галочка болот эгерде туура жооп берсек, Анан бул жакта окуу жана түшүнүүдө эң жогору жакты карасаңыздар, 3х болуп турат. Демек 3 суроого ката жооп бердик, 1 суроого туура жооп бердик. Эми улантууну баскандан кийин бул жакта жакшылап маани берсеңиздер, статистика чыгып атат. Ар бир бөлүмдүн статистикасы. Мен биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күн, 4 күндү мен тапшырып койгом. Ошол себептен 4 күндүн статистикасы бул жакта чыгып атат. Бул жакта басып көрсөк дагы болот, подробно. Биринчи күндө биз аналогиядан 4 суроого жооп берипбиз. Сүйлөм толуктоодон 3 суроого, грамматика 4 жана окуу жана түшүнүү 1 суроого. Ушинтип ар бир бөлүмдү мынтип көрүп алса дагы болот. Жана ылдыйкы статистиканы карасаңыздар, бул жакта бул жашыл линия максимум туура жооптордун саны. Эгерде оюнчу мисалы үчүн бардыгына туура жооп берсе канча болмок, график түрүндө берилген. Ал эми көк биз канча суроого туура жооп бердик. Мисалы биринчи күндү карасак, бул жакта баста чыгат. Экинчи күндө жалпы суроолор күнү 15 дейт. Туура жооптор 5 эле суроого жооп бериптербиз. Ушинтип график түрүндө, мисалы үчүн 20 күндүк болсо, 20 күндүн графиги ушинтип чыгат да. Бул эмнеси жакшы? Бул окуучу өзүнүн өскөнүн же мындай спад болгонун же рост болгонун карап турганга жакшы. Ар бир күндө ушундай суроолор берилген. Бул жака биз дагы 100 күндү кошобуз. Андан кийинкиси эң жогорку жакты карасаңыздар, акыл таймаш деп турат, Акыл таймаш. Бул жакта лидерлерди көрөлү биринчи. Мынакей биздин колдонуучулар тапшырып жарышып атышат. Ким лидер, Садиева Үмүт деген кызыбыз эң жогорку упай алыптыр. Бул жакта эмне? Бул жакта ушу фразеологизм, түшүндүрмө сөздүк, ушул категориялар боюнча суроолор келет. Мондай, бул жаныбарлар боюнча. Бир өркөчтүктө нар деп аталат. Өтө эле коркок, газомер, ушул сыяктуу. Кийинки бөлүмгө өтөлү. Машыгуу бөлүмдө ылдыйда. Бул жакта окуучу машыгат. Мисалы үчүн, математика бөлүмүнө кирсек, бул жакта ошол ЖРТда кайсы бөлүмдөр келсе математика боюнча ошол бөлүмдөр гана кошулган. Башка ашыкча эч нерсе жок. Мисалы үчүн, натуралдык бүтүн сандарга кирип көрөлү. Бул жакта бир аз кыскача теория бар, если окуучу кызыкса окуйт. Андан кийин практика бөлүмүнө кирет дагы. Бул жактан практика кылат, мисалдарга жооп берип. Окуучу жооп берип, кайра эгерде бул кнопканы басса, башка мисал түзүп берет. Бул мындайча айтканда искусственный интеллекттин жардамы менен иштейт. Канча мисал болсо дагы түзүп бере берет, эч качан түгөнбөйт. Жана лампочканын сүрөтүн басса, бул жерде чыгарылышын чыгарып берет. Ушул мисалдан. Математика боюнча бардык бөлүмдөр ушундай иштелген. Практикалык грамматика боюнча. Грамматика боюнча кайсыл темалар келсе ЖРТда, ошол темалардын бардыгы алгач мындай кыскача бул теория кетет.
Андан кийин практикасы дароо аркасынан кетет, тести. Ушундай бизде жалпысынан 61 бөлүм бар экен. Кийинкиси аналогия боюнча. Бул жерде аналогия боюнча кыскача маалымат алышат. Ал эми ылдыйында аналогия боюнча машык тренажер бар. Бул жактан аналогия жөнүндө окуучулар практика кылып, өзүнүн аналогия иштөө көндүмдөрүн жакшыртышат. Окуу жана түшүнүү боюнча дагы. Караңыздарчы, окуу жана түшүнүү боюнча дагы бул жакта тренажер. Сонун тексттер, илимий тексттер, жалаң ЖРТда келе турган тексттер берилген. Мисалы үчүн бирөөнү көрөлү. Бул жерде Шекспирге болгон кызыгуу дейт, мисалы баштоо кылып көрөлү. Кыскача текст ушул эле. Узун эмес. Окуучуну тажатпайт, жататпайт. Ушуну окуп чыгат дагы жооп берет. Бул жакта бир суроо берилген. Ушул жерден жооп берип туруп басса, жооп туура дейт. Бул жерде лампочканын сүрөтүн басса, эмне үчүн бул жооп тура? Бул жакта комментарий берилген. Аткарган текстте ушинтип аткарылган болуп чыгып калат. Бул жакта дагы 100га жакын текст берилген. Бул жакта уже кийинки тексттерде суроолор көбөйүп кеткен, 6 суроо болуп бул жерде мисалы үчүн. Текст дагы бир аз узунураак. Мынтип суроолорго жооп берип кете берет. Кийинкиси бул жакта дагы кошумча темалар берилген. Фразеологизмдер. Мисалы фразеологизмдерде бул жакта 1000ге жакын миңден ашуун фразеологизм бар. Ар бирин ушундай оюн сыяктуу режимде мынтип окуучу текст түрүндө жаттайт. Себеби ЖРТда фразеологизм келет. Көп келет негизи. Сөздөрдү туура жазуу боюнча түшүндүрмө сөздүк да аябай маанилүү ЖРТда. Ал экет мисалы үчүн бул сөздөрдү билбесе, окуучу ЖРТны тапшыра албайт жакшы. Кийинкиси тесттер бөлүмү. Бул жакта ЖРТ форматына туура келген тесттер. 2026 жүктөлгөн тесттер булар. Анан бул түбүндөгү стрелканы баса турган болсок, бул жерде 2025 жылкы тесттер. Бардыгын аткарып көрүп, бул жакта лидерлерди карап, мисалы үчүн ким жакшы, кандай тапшырды, канча убакытта, канча упай алды, бардыгын көрсөк болот. Алдыңкы 50 окуучу чыгат. Мисалы үчүн бир тестти аткарып көрөлү биз, мисалы үчүн сүйлөмдөрдү толуктоо дейт. Баштап кылып көрөлү. Мынакей. Ушул тестти окуп чыгып, кадимкидей иштейт. Бул жакта белгилеп, анан аягында бул жерде тапшыруу деген кнопканы басса, мынакей сиз бир суроого туура жооп бердиңиз, кайсылары туура, кайсылары ката. Ушул жерден эле анализ кылып окуучу карай алат. Анан батыл оюнда бул жерде 2 окуучу чогуу ойносо болот. Фразеологизмдер боюнча, мисалы үчүн батылды бассак, бул жакта 2 окуучуга чыгарып берет экранда, экөө жарышат. Ким канчалык тез жана туура жооп берсе, ошончолук көп упай берилет. Туура жазуу боюнча дагы, түшүндүрмө сөздүк боюнча дагы ушул сыяктуу. Оюндар бөлүмүндө математика боюнча оюндар бар. Бул эми жанагы кээде зеригип калганда оюндарды ойносо болот, мисалы үчүн. Вакыт өткөрүшөт. Бул жакта да лидерлер бар, мисалы үчүн. Канча упай алды, ким? Негизи балдар атаандаштыкты жакшы көрүшөт да. Мына ушундай достор, негизинен кыскача. Катталуу үчүн биз менен байланышуу деген үстүдөгү кнопканы бассаңыздар, бул жактан бизге түшөсүздөр. Биз ал жактан айтып беребиз кантип катталуу керек экендигин. Саламатта калыңыздар анда.